Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге Жапалак Унаа базарындагы матиздердин баасын айтып беребиз. Бул Матиз 2. Кореяныкы экен, жаңы. Ичин ачып көрсөтөбүз. Ичи дагы таза. жылкы чыгарылган, объем 0,8. Канча литр ичет экенин жазбаптыр. Бул канча литр ичет таксыр? Ичи салон кожа. $255.000 пробег. 180.000 дейт. Расход канча? 5-6 литр ичсе керек. 6-7. Телефон номери. Эми биз Матиз 2-ни көрсөтөбүз. Бул Матиз 2 механика. Чыгарылган жылы 2005-жылкы. Сенасы 165.000 дейт. Кореядан чыгарылган, номери 556 52 56 52. Ичи ткань. Ичи деле жакшы эле экен, жаңы эле. Пробеги 117.918. Спидометр 180. Бул Матиз 3. Коробкасы механика. Чыгарылган жылы 2008. Объем 0,8. Ичи кожа. Кожный салон. Басы канча деди? 260.000 дейт. Эгер кызыксаңыздар, ушул номерге чалып байланышыңыздар. Ушул машина 160.000 сомго алыныптыр. Ээси 170.000 деген экен, 10.000 сом түшүп бериптир. Механика 2005-жылкы, объем 0,8. Кореяныкы экен. Телефонуна чалбай эле коюңуздар, бул алынды. Кожа эмес экен, а? Бул Матиз 3. Жылы 2008 экен. Коробка, автомат коробка. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Расход 6-7 литр. Матиз 3. Түсү серый. Азыр ичинде салонун көрсөтөбүз. Сенасы 240.000 дейт. Ичи кожа эмес, ткань экен. Пробегин көрөлүчү. Алуучулар болсо ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Сенасы 240.000 дейт. Бул Матиз 3. Сборка Европа экен. Пробег 110.000 километр дейт. 2009-жылы чыгарылган. Объем 1. Түсү дагы адамды өзүнө тартып турат. Азыр ичин салонун көрсөтөбүз, достор. Салону ткань, кожа эмес. Ичи дагы жаңы эле. Состояниясы, абалы өтө эле жакшы. Бул аркасы. Досум, баасын айтып койбойсуңбу? Канча деп атасың? 280.000 дейт. Сүйлөш салабы? Канчага сурап атышат? 65ке бербейт. 265ке бербептир. Номериңизди тартып берелби? Эгер достор алам десеңиздер, ушул номерге байланышыңыздар. 559 88 80 75. Свежий дейт. Свежий перегон экен. Бул Матизден бир эмес, бир нечеси бар экен, достор.
Бул экөөнүн айырмасы, бул биринчи тартканыбыз сборка Европа, ал эми бул Корея экен. Экөө тең автомат. Yok bu mekanik. Бул биринчи механика. Мен адашыпмын, кечиресиздер. Бул болсо автомат экен. Объему 0,8. Ал эми бунуку болсо 1,0. Номери 559 88 80 75. Мунун ичи ткань эмес, кожа экен. Ичи жалтырайт. Ичиндеги кожанын түсү менен сырткы түсү бирдей экен. Аркасын көрсөтөбүз. Супер. Мунун баасы канча? 270 bin. 270. Бул канча болду эле? 280. 280 миң. Айырмасы 10 миң сом. Баягы көрсөткөн айткан номерге чалыңыздар. Урматтуу достор, биз Матизден Портерге өттүк. Бул сиздер көрүп турган Портер 2. Баасы 650 миң сом. Бул Портер 2 650 миң сомго алыныптыр. Свежий перегон. Жылы 2011. Компьютер эмес, бул простой экен. Айтылган баасы 720 миң дептир эле, 650 миңге баалашып алыныптыр. Ичин көрсөтөбүз. Бул ичи салону кожа. Жаң экен. Бул Портер 2. Свежий перегон. Чыгарылган жылы 2014 жыл. 8-9 литр расход. Механика. Төмөндөгү номерлерге чалып сурасаңыздар болот. Салону кожаный. Азыр биз сиздерге ичин салонун көрсөтмөкчүбүз. Салону кожаный. Состояние идеал. Абалы өтө жакшы. Ичи таза. Азыр сиздерге пробегин жүргөн жолун көрсөтмөкчүбүз. Жалпы 293.596 километр жүрүптүр. Арты дагы таза. Эч жери эч нерсе болгон эмес. Мунун борту жок. Без нарашка. Азыр биз сиздерге ичин көрсөтөбүз. Ичи салону кожа, отургучтары. Арты дагы кең. Ал эми пробеги болсо, пробеги качан жүргүзгөнүнө көрүнөт экен. Мунун сидениясы болсо, подогрев сидения, ал эми мунун жөлөнгүч жагы болсо, мынау кнопканын жардамы менен ишейт экен, достор. Муну басып турсак ишейт. Көрсөтүп койгон эле, Долон. Долон деген өчүрүп кой. Неме экен да? Ушул кнопканын жардамында, ушул кнопканы басканда бул жөлөнө турган жери ишейт экен, достор. Азыр сиздерге билмей аткандыр, бирок мен мына колуму басып көргөндө кадимкидей колуму түртүп атат. Ушундай шумдуктуу сонун Портер экен. Bluetooth полный бар экен. Wi-Fi-чы? Бул сыртынан көрүнүшү. Капталынан. Мунун баасы 800 миң сом дейт. Долларга канча алып калат? Кеми бар дейт. Ушул номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. 557 15 20 51. Бул Портер 2. Чыгарылган жылы 2005. Баасы 570 миң дейт. Бул жерде номери бар экен. Артында борту бар. Азыр
салонун көрсөтөбүз. Бул ичи салону кожа жаңы экен, кирлебептир. Пробеги 390.860 дейт. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Эгерде портер жакса, ушул номерге чалып сураңыздар. 550 11 11 82. Бул капталынан көрүнүшү. Портер 2ден портер 1ге өттүк достор. Бул портер 1 көк цветтеги. Свежий перегон. Корейский 2001 жылкы. Номери 500 ин. Номери 775 00 77 00. Артында борту бар. Азыр ичин салонун көрсөтөбүз. Салону кожа, ичи таза. Кара кожа. Пробеги 173.654. 200 миңге жетпеген пробеги. Баасы 570 миң сом дейт. Ушул номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Кеми бар дейт. Сырты краскасы эч нерсе болгон эмес. Балондары дагы жаңы. Эми биз көк түстөгү портер 1ди көрсөтөбүз. Чыгарылган жылы 2004. Артында борту бар. Сырты краскасы эч нерсе болгон эмес, чийилген эмес. Азыр ичин салонун көрсөтөбүз. Салону кара кожа, кожасы дагы таза. Кожаный салон. Эч жери эч нерсе болгон эмес. Сиденьянын аркасында кеңири боштук жер бар. Пробеги 178.430. Мунуку дагы 200 миңге жетпеген. Аз эле жүргөн. Жаап койгон. Мунун баасы 490 миң сом дейт. Бул дагы портер 1. Свежий перегон. Чыгарылган жылы канча эле? 2003 экен. Артында борту дагы бар. Борту менен сырткы краскасы жаңы, чийилген эмес. Балондору деле жаңы экен. Асты деле чириген эмес. Ичи кожаный экен, а? Кара кожа, кир эмес, таптаза. Пробеги канча? 358 миң. 358 миң экен. Километр. Мунун баасы 600 миң сом дейт ээси. Тилекке каршы телефон номерин көрсөтпөдү. Анткени биздин алуучулар түнү күнү чала берип тынчын алат экен. Эгер керек болсо портер базарга келип көрүңүздөр. Бул кезектеги портер 1, ак түстөгү. Мунун артында борту жок. Жылы 2001 жылы чыгарылган. Арты дагы таптаза, жаңы, эч жери чийилген эмес. Ичи болсо кожа эмеспи? Ичи кожа эмес экен, ткань экен. Пробеги 167 миң километр. Абалы деле өтө эле жакшы экен. Алдында защитниги бар экен. Баасы канча болду бунун? 580 миң сом. Ушул номерге чалып баалашсаңыздар болот. 555 55 52 45. Кезектеги ак портерди көрсөтөбүз.
Портер механика албетте бар эле. Жылы 2003. 755 55 80 55. Номер дагы өтө жөнөкөй. Мунун артында борту бар. Нарашка. Краскасы жаңы. Ичи салону кожа. Кара кожа, жана кир болгон эмес, таптаза. Азыр пробегин көрсөтөбүз. Портердин ичи таза, жаңы. Пробеги 336 миң. Азыр ээсинен баасын сурайбыз. Эми аркасына өтөлү. Аркасында борту бар. Нарашка. Бул балону деле жаңы. Ичи деле таптаза. Таксыр мунун баасын канча деп атасыз? Өзүңүздөн угайлы. 600 миң. Кеми бар? Түшүп берет. Баягы номерге чалып баалашыңыздар. Анда эмесе ийгилик сизге. Бул Портер 2. Дыйкансызбы, алсатарбы? Өзүңөртпү? Жылы 2005 жылы чыгарылган. Көлөмү 2,5 объему. Расходу 8-9 литр. Ушул номерге чалып содалашсаңыздар болот. Баасын канча деп атасың? 450 миң. Артында борту дагы бар. Биз азыр ушул Портердин ичин көрсөтөбүз. Бул Портердин ичи. Пробеги 288.931 дейт. Пробеги аз экен, а? Кээ бирлердики 300 миң деп атат. Свежий перегондордук. Баасы 450 миң дедиңер. Сүйлөшсө болот. Бүгүн биринчи базар алып чыгышыңызбы? Же буга чейин алып чыккансызбы? Биринчи жолу. Алганына мингенине 4 жыл миниптир. Эми биз артында холодильниги менен портерлерге өтөбүз. Бул ак Портер жөнүндө сиздерге маалымат беребиз. Портер 2 чыгарылган жылы 2011. Көлөмү 2,9, расходу 8-10 литр. Механика договорная дейт. Номери 57 менен 940000. Бул сыртынан көрүнүшү. Краскасы сырты деле чийилген эмес. Ичи кожа, салону кара кожа, жана таза. Сиздерге азыр пробегин көрсөтөбүз. 260 миң пробег экен. Бул Hyundai Getz корейский. Коробка механика 2005 жылы чыгарылган. Объему 1,4. Подогрев сиденья экен. Ичи тартсак боло береби? Ичи бул салону отургучтары ткань экен. Пробеги канча экен? Пробеги жандырганда көрүнөбү? Ичи жаңы эле. Bunun basın boluşu 260 ming so'm deydi. Bul dagı bir Getz. Çıkarılgan yılı 2004. 1,4 объем. 7-8 litr расход. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Bunun bası kança da tasaqsır? 280 ming. Narxını 260 ming dediler. Probek kança? 200 aşkan probege. Hazır için salon tartıp көрсөтөбүз. Бул içi таза, чийилген, кирдеген эмес. Бул арткы сидениясы.
Пробеги 200 миң километрден ашкан дейт. Баасы 280 миң дейт. Алуучулар болсо ушул номерге чалсаңыздар болот. Эми биз автомат Гетц'га келдик. Чыгарылган жылы 2005. Объему 1.4. Абалы өтө жакшы дейт. Ушул номерди жазып алыңыздар. Баасы 300 миң сом дейт. Азыр биз ичин ачып көрсөтөбүз. Ичи салону ткань отургучтары. Пробег канча экен? Бул автоматтын жанында механика туруптур. Мунун жылы 2003. Абалы жакшы дейт. Ушул номерди жаттап калыңыздар. Азыр биз ичин ачып көрсөтөбүз. Ичи салону кожа эмес, бирок ткань. Пробеги качан машинаны оталдырганы көрүнөт экен. Басы канча болду бунун? 270 миң сом дейт. Свежий перегон. Бул дагы механика экен. Жылы 2004. Ичи таза, чийилген эмес. Пробеги канча экен? Бул ак түстөгү Getz. Коробкасы автомат. 2002 жылы чыгарылган. Номери 228444 58 менен. Азыр ичин көрсөтөбүз. Ичи ткань. Бирок таптаза экен. Бул арты. Бул болсо алды. Нол автомат скорость. Бул арты. Салону таза экен. Бүгүн менимче ушул базарда эң салону таза ушул машина болду окшойт. Мен тарткандардан. Басы канча болду? Басын айтпадык, а? 270 миң сом дейт. Титан диска. Кезектеги биздин Getz. Автомат коробка. 2004 жылы чыгарылган. 1.4 объем. Транзит номер. Бул каяктан келген? Москвадан келиптир. Азыр ичин көрсөтөбүз. Бул ичи достор. Ичи деле таптаза. Чийилген деле эмес. Бул отургучтары дагы жакшы. Кожа эмес. Пробеги канча? Пробеги 150. Номериңиз канча? 50 менен. 550 менен 17. 17 17. 17 51. 51. Ушул номерге чалыңыздар достор. Басы канча болду? Я. 230 кылды бербедик. 230га бербептир. Бул биздин кезектеги серри түстөгү механика Getz. 2003 жылы чыгарылган. Объему 1.4, расходу 7 литр. Номери 755 42 90 50. Капталынан көрсөтөбүз. Азыр ичин ачып көрсөтөбүз. Балондору дискасы Титан. Ичи ткань.
эки машина Chevrolet Cruze. Биринчи карасынан баштайлы. Мунун чыгарылган жылы 2011. Салону кожа. Көлөмү 1.8, расходу 9.10. Автомат коробка. Азыр ичиндеги салон көрсөтөбүз. Бул ичи таза. Салону отургучтары кожа. Кара кожа. Пробеги канча ака? 65 миң. 100 миңге жетпеген. Басы канча деп атасыз? 5800 доллар. Арты сидениясындагы кеңири. Запаска баллондагы. Алдын ачып көрсөтөбүз. Бул алдыдагы абалы өтө жакшы. Сонда келген. Жуугандай эмеспиз. Келгенде жуулгандай эмес экен даже. Эми серый түстөгү Chevrolet Cruze көрсөтөбүз. Мунун расходу 9.10. Жылы 2009. Коробкасы механика. Номери 55-71-81. 755 менен. Салону ичи кожа отургучтары. Басы 5500 доллар дейт. Айнектери тонировка. Ушул экөө бир адамдык экен. Бул кара автомат, бул серый болсо механик. Ушул эки кара Жигули 07 көзгө аябай жагымдуу учурады. Муну дагы тартып өтөлү. Жылы 2011 жыл чыгарылган. Объему 1.6, расход 7-8 литр. Механика. Телефон номерин жазып алыңыздар. İçin көрсөтөлү салонун. Колонкасы да укмуш экен. Пробег 61599 дейт. Ичи дагы жалтырайт. Ичи тышы кара. Салону отургучтары дагы жумшак. Бул арты. Кара тонировкаланган айнектери. Мунун баасын 200 миң сом дейт. Бул 2011 жыл чыгарылган. Басы 180 миң сом дейт. Баллондары дагы жаңы. Азыр ичин көрсөтөбүз. Пробеги 67 миң, 100 миңге да жетпеген. Ичи салону таза, жана жаңы, чийилген эмес. Отургучтары дагы жаңы, жумшак. Свежий перегон.